Ваши слезы, ваша боль, Если там это башня, что готовится. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salamdарды жолдойбуз. Андан соң жалпыңыздарга ассалам алейкум. Урматтуу бүгүнкү күндүн катышуучулары, ушул акыркы мезгилдерде мусулмандардын арасында, мусулман өлкөлөрүндө мусулмандардын болгон зомбулуктарына айнан ушунчалык бир жээниңизди кейитип, бир жаман нерселерге дуушар кылып атат. Өзүнө сүйлөп койду го. Мусулмандар дагы өзүнүн бир наразы экендигин билдирүү багытында бүгүн ушундай уюштурулуп жатат. Алгач ушул ишти баштоодон мурда Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакирулууга сөз берели. Assalamu alaikum, кымбаттуу момун мусулмандар, инелерим, карындаштарым жана мекендештерибиз. Бүгүнкү күнү газ секторунда болгон алабалды барды өзүлө угуп атабыз, көрүп атабыз. Бирок ал жердеги ыйды, ал жерде мусулмандар, дүйнө боюнча мусулмандарга кайрылгандарды көп эле адамдар укпамыш болуп, көрмөмүш болуп, билмемиш болуп атат. Биз эмне үчүн бүгүн мына ушул жерде турган уюштуруучулар жана ушул Израилдеги газ сектордун мусулмандарын колдоо издеп чыккан кыздар, балдар, мусулмандар эмне үчүн биз чыктык? Анткени Алла Таала буйругандай, мусулмандар кыйналса, абзел түрдө аларга биз жардам беришибиз керек. Биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا. O жараткан Кудайым, орозонун күнүндө, жума күнүндө, орозо оозубуз менен дуа кылып өзүңөн жалгыз сурайбыз. Кудай Таалам Газада болуп аткан зулумдуктарга чекит койгону. О Кудай Таалам, ошол жердеги эресик оозунан кетелек, али сөз сүйлөгөн үйрөнелек, жаш наристелерге мазлумдук болуп, аларга зулум болуп турат. Кудай Таалам ушул зулумдукка чекит койгону. Кудай Таалам коргоп аткан мусулмандардын канын кымбатыраак кылгынын. Кудай Таалам ушул Рамазанда Газадагы мусулмандарга, ошол жерде күнөөсүз болуп аткан перзенттерибиз өлүп аткандыгына кайгырып дуа кылып аткан ар бир мусулман дубасын кабыл кылгынын. Рамазан акыркы 10 күндүн арапасында турабыз. Ошол күндөр кыла турган дуаларды Кудай Таалам кабыл кылгынын. Кудай Таалам энелеринин жатпагынын, Кудай Таалам энелеринин көз жашын чыгарбагынын, Кудай Таалам ошол жердеги ынтымак менен жашайм деген бир туугандарыбыздын 5 вакыт намазын окуп, Кудайга кулчулук кылып, жакшы жашоо өткөргөнү Кудайым насип кылгынын. Кудай Таалам коргоп аткан мусулмандардын башын бериктиргенин. Кудай Таалам Сирияда болгон аламаттар, андан башка жерде болгон Палестинада, Газада болгон аламаттардын бардыгын Кудай Таалам аманчылык менен, жакшылык менен, Кудайым өзүнө жага турган жол менен чечилгенин Кудай Таалам өзү насип кылган болсун. Кудай Таалам айтат: момундардын бардыгы албетте бир туугандык, биздин бир туугандыгыбыз кыяматка барганда, кыяматтан мурда ушул күндө башыбызга оор күн түшүп турганда бирибизге бирибиз кайрат айтып, дуа кылып, жөлөк айтып дагы билиш керек болот. Пайгамбарыбыз айтат: эгерде силер жаман ишти көрсөңөр, колуңар менен кайтаргыла дейт. Колуңар менен кайтара албасаңар, тилиңер менен кайтаргыла дейт. Эгерде тилиңер менен кайтара албасаңар, анда чын жүрөгүңөрдөн жаман көргүлө. Ал ыймандын эң төмөнкү даражасы дейт.
Кудай Таалам колубуз менен тоса алган жокпуз. Ошолорго барып бир суу алып бере алган жокпуз. Ошолордун баары жыгылып калган сүйө алган жокпуз. Алардын оорун колдон жеңилин жерин ала алган жокпуз. Кудай Таалам өзүң көрүп турасың, ага биз алсызбыз, колубуздан келбейт. Биз дуа кылабыз, дуабызды кабыл кылгынын. О Кудай Таалам, өлкөдө, дүйнөдө бир гана жер айтылмас, ушундай аянт окулмас. Ошол мусулманчылык жакшы болгон жердеги, мусулманчылыкта бардыгыбыз мусулманчылыкты карманып аткан, мечиттерибиз намазга толуп турган, жумалар окулуп аткан жердеги дуаларды өзүң кабыл кылгынын. Ушунун бардыгын бизге бердиң. Ошол жерге түшкөн балелер ар бирибиздин башыбызга келип калышы мүмкүн. Ал жерде мусулмандарыбыз, бир туугандарыбыз, жалпы инсаниятка туура келбеген зулумдук иштер болуп турат. Зордуктун түбү кордук, Кудай Таалам зордуктан чыгарсын. Кимде ким зулумдук кылып аткан болсо, Кудай Таалам алардын айламалып өздөрүнө кетирген болсун. Кудайым тынчтык берсин, аманчылык берсин. Кудай Таалам көкүрөгүбүздө ниеттерибиздин баардыгын кабыл кылган болсун. Амин. Кудай Таалам ушул кылган дуабызды, ушул жерге басып келген кадамдарыбызды, бутубузга жуккан чаңдарыбызды кыяматта өзүңө далил кылабыз. Биз ошол бир туугандарыбызга, бир туугандыгыбызды жок дегенде мына ушинтип көрсөттүк деп ушуну өзүңө биз худжат далил кылабыз. Кудай Таалам дуаларыбызды кабыл кылгынын. Кудай Таалам ынтымак бергенин, Кудай Таалам ден соолук бергенин, Кудай Таалам пайгамбарыбыз шариятына жүргөн насип кылгынын, бардык мусулмандарга ынтымак бергенин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.